Кечинде терезени ачсак кадимкидей ышка толуп калат да, дем ала албайбыз. Биздин жергиликтүү элибиз ошо кара түтүнгө ууланып атат. Же кечинде айнектерди ача албасак, же жайында нормально жаша албасак, же кышында нормально жаша албасак. Аким номерин мен бере албайм сизге. А биз азыр мусорный свалканы жыттап атабыз. Бир полигонду жаап албай, биз канчадан бери ушу проблеманы чече албай келатабыз. Кантип замаким болуп жүрөт ал бала, уяты жок. Военный Антоновкадан барып, тынчтык ар жакта ата журтка чейин жетет бул уулануу. Мынакей тынчтык коңшунун тургундары көрүп алгыла. Мынакей свалка полный өртөнүп атат. Тынчтык коңшулары көп болгон. Мына взрывдар кетип атат. Бул көйгөй быйыл эмес, мындан 3-4 жыл мурунда кайрылганбыз. Эртең жабабыз, бул бүгүн жабабыз деп күн эле ушинтип алдап келет биздичи. Мына акыры элдер чыдабай жытка. Себеби бул жыттын кесепетинен карыган энелерибиз, жаш балдарыбыз, мисалы орушандар көчөгө такыр чыга албай калышты. Күндүн ысыгы бул болсо, анан улам эле айтсак өз өрттөнүп кеттир деген шылтоолорун айтат. Ошондуктан бул Кожомкул айылынын өзүнүн тургундары, Тынчтык кошунун тургундары, Аркы Ленский райондун тургундары баары чогулуп мына бул жерде 100дон ашык киши келип отурабыз. Ошону биз суранычыбыз акимден таптакыр жооп берүүсүн суранабыз. Биз эми алданбайбыз. Таптакыр мусор маселесин башка жака жылдырып, мындан кийин биздин элдерибиз мындай таза абада жашоосун талап кылабыз. Бул полигон эми көп жылдан бери келип ушул чоң көйгөйгө айланып келатат да. Биздин конуштун жашоочулар үчүн чоң көйгөйгө айланды. Себеби жанагы түтүн, ыш, дем алыш кыйын болуп калат. Анан могу кышында болсо жанагыдай билинбейт да, жаап коет, анан баягы түтөгөнү тигиниси муну билинбейт, кардын астында калып жата берет. Жаз алды менен анан баягы башталат. Тиги эменин баары чыгат. Баягы татынакай тияк бияктын баары төккөн эмелердин баары чыгат, анан түтөйт. Анан ошол жакта жаткан конушту жанагы нар жактын баарын каптайт. Биз мусор боюнча биз далай жолу барганбыз Военный Антоновкага. Военный Антоновканын айыл өкмөтүнө бара беребиз, бирок Военный Антоновкасы өчтү дейт, өчкөнү менен эртеси күнү кайра эле күйөт. Анан кайра эле күйүп, 2-3 күндөн кайра барабыз, түтүп атпайбы десек айтат, биз күйгүзгөн жокпуз, өзү күйүп атат дейт. Айтабыз, канча жол бардык. Биздин мусор акылдуу, кечинде күйүп баштайт, эртең менен өчүп калат. Бизге деген расулдун кереги жок. Аким жок экен, командировкада экен да, мен да жазылып кеттим. Каяка кетти ал? Командировкада экен. Каяка? Первый зам ким? Расул чыкпасын только. Ушакта 305. Расул Бул Байгем. ким? Бул экинчи зам. Первый зам Расулу. Жолдордун баары чыгып бербей, бизге жооп бербей, барып ушул жерге келет. Чакырыңыздар. Кайга барабыз? 305 кабинетке. Ким барат? Расул Байке бар. Ал чечпейт да. Ушул администрациянын замынан башчысына чейин чогултуп, баары чыксына бизге жооп берсин. Расул деген бул маселе боюнча ошол жерде айыл өкмөтү болуп турган, ошондо чечпеген азыр чечет. келдик, чоңгуз ошону айтып коебизге. Дайым эле кезде командировка анан биякты дебейли бизге немеси керек да. Именно ошол немеси керек. Телефон бергиле чалабыз, айтсаңыз. Бизге номер Байланыштырып берип келмейинче кетпейбиз. Ошентип мурдагы Расулдан башкасын чыгарсын только. Расул чечпейт. Биз ага кызмат алып, кыйынаттык пайдалануу менен иш козготобуз керек болсо. чалгылап келсин. Мекенчилигинен келген жок, жыргагандан келген жок. Эште да толтура киши бар. Адамдарга келип жок калбай турат. Анда бардыгын бияка киргизейли анда. Мындай болбойт да, Ошо астына алган Ошол да кызылыктын кылып атат. Бияк бекен ушул го. Эме, сиз зам акимсизби? Ооба. Неме, аким каякта? Аким келет го азыр. Келет. Эмне маселе боюнча? Сиз командировкада Суразамыз айтып берет. Элдер баягы мусорный. Биз мусор боюнча кайсы мусор? Мына Сокулуктагы Турцияга кетип аткан жолдогу ужакта. Мына аргылар көрсөңүздөр болот эле, вообще сасып атат. Агай, токтоп турсаңыз, жерден биз сурамыз, Расулга алып барганбыз.
Расул кызмат абалы менен кыянаттык менен пайдалануу айыл өкмөтү болуп турганда убаданы моңдай берип кылгыштар болгон бала. Ошол киши куратор эди, куратор. Аны айтпайбыз. Ал моңдай кылды. Немеде адам Мен сурайын, эмне болуп атат алыш боюнча эмне сурайын? Сурайбы. Сурабайлы коебуз. Биз кирбейбиз ага. Биз кирип отуруп та жагабыз 2023-жылдан бери. Сурап коелубу? Жок, сурасак келсин ушул жерге. бизге азыр чечилип келсин. Законопослушный бүт кат жаза берсе, катка жооп берип формальность болуп коет, эч көйгөй чечилбейт. Монтип келсе, мына элди признавать этпеген, элдин өкүлдөрүнө кантип түшүнсө болот азыр мына. Келсе жок деген баягы эле жумуш ордунда жок, ал эле бул эле деген эле нерсени чыгарып элдин көйгөйү чечилбейт. Могу эл жыргагандан келген жок. Мынакей жаш кичинекей секретаршаны коюп коет, баягы көрүнүш. Элдин көйгөйү чечилбейт. Эл менен элдин кызматчылары эч маселе чечилбейт. Расул деген чечпейт да же. Ал деген канча жолу айтып атпайбы, канча жолу баягы эле илгерки оюн менен ойнойт, элдин көйгөйүн чечпейт. Ошол үчүн эл жөн мына жырган ууланып атат. Бир эле тынчтык эмес, бул тынчтык эли тажагандан, өзүнүн укугун коргоюн деп, ден соолугу жок болгондон баласынан чакасына чейин уулануу болуп атат. Болгону законный негизде келип бул военный Антоновкадан барып тынчтык ар жакта ата журтка чейин жетет бул уулануу. Негизи ушундай болуп атат. Эми ушуну мына кызматта тургандар элдин көйгөйүн чечиш үчүн кызматта да, элдин кызматчылары да, бирок бизде баягы эле эски көйгөй. Азыр мына дагы законопослушный болуп келсе, элдин көйгөйүн эч ким укпайт. Бул көрүнүш. Каттар биздин чемоданга толуп кеткен. Кат менен бумажный формальность менен тынчтык конушу 21 жылдан бери мына мусорный полигондон башка толтура эмелери бар, көйгөйлөрү бар. Айласы жок, эл мукураганда ошол чегине жеткенде чыкты. Бу жерде эч кандай закон бузуу жок. Чечти, чечпесе агыбы чейин барабыз. Туберкулоз деген ушундан пайда болот да. Туберкулоз деген кечинде терезени ачсак, кадимкидей ышка толуп калат да. Дем ала албайбыз. Кечиндеси. Анан эрте менен терезени жапканга туура келет. Муну биз качан bundan 4 жыл болду ушинтип алышып келгенибизге барабыз. Түнкү саат 12де барабыз. Охранага жолугабыз. Баягы эле элди алдап эле соска соротуп эле эртең жабылат. Бүрсүн жабылат деп эле кетирип коет. Биздечи биз сакалдуу башыбыз менен мына 60тан ашып атабыз. Ушул жерге келибизге 21 жыл болду. 21 жылдын ичинде ушу 5 жыл болуп калды мунун полигонун ушундай болгон. Ушу менен алышып келатабыз. Такыр жаппайт. Бизди элди алдап эле келатат. Биз бүгүн жапса жапсын, жаппаса ак үйгө чейин барганга муктажбыз. Биякты ким болуп кетет? Сиз ким болосуз беке? Аппарат жетекчиси. Неме аким болупта? Аким командировкада эле. Каяка кетти? Бизге айтпады. Жаңы эле заман Айтып кетиш керек эле. Закондо иштеген дейм. Элди мынча алдайсыңар я, мынча алдайсыңар элди. Ушуга чейин алдап келди. Азыр кабыл алат. Азыр уюштуруп атабыз, кабыл алатабыз. Акимге чакырыңlar. Залга кириңиздер, залга. Комиссияны көрөбүз. Аким келсин ана Алга неге киришибиз керек? Жакка баспайсыздар да кирсеңиз мейли. Жок, эми аким келсе биз ошого түшөбүз. Ошо кириңиздер, байланышабыз да. Ане жумуш ордунда Чыкыргыла анан бар. бизге уже не жумуш ордунда эми убакыт иштебейт. Негизичи биз мурунку Антоновка айыл өкмөтү азыр бияка деген замаким болуп келген. Именно ушу полигон боюнча куратор экен. Биз ал баланын кызмат абалын кыянаттык менен колдонгондугу үчүн ушул маселени билип туруп, кайра да ошол жолго барган үчүн буга мамлекет тарабынан сөгүш берилеби, кандайдыр бир чаралар колдонулабы? Мамлекеттик кызмат абалын кыянаттык менен колдонууга чара көрүшсүн. Кылмыш ишин козгосун ал балага каршы. Керек кантип замаким болуп жүрөт ал бала, уяты жок. Биздин жергиликтүү элибиз ошо кара түтүнгө ууланып атат. Буну бир эле жыл эмес, 5-6 жыл, 10 жылга чукулдап калды. Бул мусорду бизге таптакыр жаап беришин эметебиз, талап кылабыз. Жапсын. Мусорду яма кылып, бар жерге мусор төгүп, түнү күнү түтөйт анысы. Өрттүн өлчөмү аябай чоң. Чоң өлчөмдө күйөт, чоң өлчөмдө түтөйт, жергиликтүү элди каптайт, түнү күнү каптайт. Биздин жутканыбыз кара түтүн болуп калды. Же кечинде айнектерди ача албасак, же жайында нормально жаша албасак, же кышында нормально жаша албасак,
Мейлем биз кой мейлем. Балдар да ойлойбу жок дегенде. Аким мага доклад бербейт. Чалып туруп жазып. Аким мага доклад бербейт. Качан Балам, келем, качан балам кетем деп. токтоп турсаңар, сабырдын түйү саралтын. Сиз мисалы ушу жерде иштейсиз. Биз карапайым халк ушуну чечип береби деген ой менен келгенди. Жакшы мамиле жасасаңыз болобу. Ошо дейм. Мындай деген кагынып силкинип атпайбы деген кагынып силкинип. Ушу жердин кызматкерисиңби? Мен айтпадым, азыр Садыков Сиз келет жооп эмес, берет общий сизге. айтыңыз, мага эмес, общий айтыңыз. Мен общий айтып атам, азыр келет жооп берет. Анда да комиссия бар, да киши бар да. Ким келе турган болду? Расул келет, төрөгүл Ой, киши келет, Расул жооп берет. Мустафов жок. Эми жооп беришинби, ал билет да ситуация. Бизге чечкин адам керек. Жакын керек. Акча алып, ошо жерге мусорду төктүрүп атасыңар. Байке. Жеке номерин бериңизчи. Ошо жерде Кимдин номерин? мусор төгүп атышат. Аким номерин мен бере албайм сизге. Анда полномочий жок менде. Сиз эмки кабинетке кирсеңиз, бардыгыңыз эметип атасыз. Неге ага кирет? Жүрүңүз дейм, жооп берсин деп атпайм сизге, ама ким ал ситуацияны билет да, мен билбейм да ситуация эмне болуп атат. Жүрүңүз деп атпаймбы? Жүрүңүз деп атпайм, барыңыз жүрүңүз. Бизге чечерге керек, бизге документальный чечпей атпайбы? Бизге деген жобасынбы штраф салып койдук, болду деп туруп эле жаап коюп атпайбы? Калганычы? Мына бүгүн Штраф көрдүкчү. салып койгон кереги жок. Ого, штраф салып туруп эле койду, болду. Калай кайрылып койчу баягыда. Ана эмнеге Сизге жооп берсин, жүрүңүз деп атпайм, жооп берсин. Прием болот. прием болуш керек да, приемда уже отуруш керек место. Прием күнү неге жумуш ордунда жок? Бүгүн экинчи күн акимден кабыл ала турган күн экен, бирок аким жок. Иш ордунда жок. Мынакей саат 10 болду. 10 минутта калды. Аким иш ордунда жок. Аким келсин. Расулдун кереги жок бизге. Ошо аким иш ордунда жок. Мына биз келдик, күтүп атабыз. Турганыбызга бир саатка чукулдап калды. Же чыкпайт. Эл өкүлү деген ушу проблемаларды чечип бериш керек да турабы. Биз тынчтык конушу, ууланып бүттүк. Мусор күнү түнү күйүп атат. Эми ал мусор дегенде жөн эле кагаз болсо бир жөн, аякта пакет, баклажка деген, аны деген өрттөсөң бырксып күнү түнү тура берет да. Шамал менен именно бизге келип атат. Же эшикти ача албайбыз, терезени ача албайбыз. Жөн эле бир мындай Афганистан бир геттода жашагандай болуп атабыз. Чын чаңы бияктан, түтүнү бияктан, негизи мындай шаар четинде эмнеге жашайт адам баласы? Айтсаңар, мындай таза абага жашайын дейт да турабы, шаардан мындай тышкараак таза жашайын, балдарым таза аба жутсун дейт да. А биз азыр мусорный свалканы жыттап атабыз. Бир полигонду жаап албай, биз канчадан бери ушу проблеманы чече албай келатабыз. Ошону чечип берсин бүгүн аким. Чечмейинче кетпейбиз, биз эч жакка кетпейбиз. Мен акимдин биринчи орун басары болом. Азыр мына жерге баарыбыз турбай, биринчи этажга түшөлү, актовый залды ачалы, ошол жерге отуруп кеңирээк сүйлөшөлү, коридордон кетпей, кабинетке батпайбыз. Аке, ызычы кылбайбы, э? Ызычы кылбасак силер чечпей атпайсыңар. Азыр урсаңыздар, азыр айыл өкмөттү чакырттым, айыл кеңештин төрагасын чакырттым свалка боюнча. Кирсеңиздер азыр чогуу отуруп кеңирээк сүйлөшөлү. Уланма энди, бакалы, э? Чечпесек кайра чыгабыз, э? Жүрүңүз. Аким кайда? Азыр жооп беребиз. Акырыңыздар. Азыр тылды түшөбүз, сурооңордун баарын ошол жерден жооп беребиз. Макулбу? Аким кана акыргачы. Не иш убактысында? Аким кайда? Аким отпускада. Силердин сурооңуз башкача чыгып атат да, бирөө командировкада дейт, бирөө 10 мүнөттөн турсаңыз, бирөө 10 мүнөттөн кийин дейт, отпускада дейт. Түшүнбөй калдым. Азыр мен түшөм. Азыр айыл өкмөт 15 мүнөттө келет, 15 мүнөттө мен түшөм, айыл өкмөт мен түшөм. Кирсеңиздер азыр. Азыр элдер токтоп турат, да, биринчиден саламатсызбы? Эжекес, мен тааныйм сизди. Мени жакшы Сиз тааныйм. турсаңыз эже. Мына бул баягы биз Байын Антоновка убагында айыл өкмөтүнүн болуп жүргөн Расул деген бала. Бир нерсени чечпей тургай кылмыш кылган ушул бала. Азыр первый зам экен. Азыр бул бала чече албайт. Аким өзү келди. Мен жакшы тааныйм, Куда жакшы тааныйм. Аким отпускада. Ылдый биринчи кабинетке түшкүлө. Расул деген бала ушул. Ылдый түшүркө. Жогорку кеңешке барбайбы? Ылдый түшсөңөр. Кайрылба. Баштан мен эмне үчүн жаптым деп сөз бергенде эмне үчүн ашып алдым? Ылдый түшсөңөр. Сөз бердим беле? Ылдый түшсөңөр менде. Анда сиз барган Жүрбө ылдый түшкүлө. А мына келди турса. Жүрбө, ма главаңар келди азыр ылдый түшөбүз. Саламатсыз. Жүрбө, залга. Бүтүрүп берейин деп 2 күндөн бери жүгүрүп жүрөм техника жалдап.
Көмір азырда Фактически жапсыладым ондайны. Төктүргөн жоксуз, жабам деп сөз бердим кече элдерге. Мен жаап берейин деп атпайм, убакыт бериңиздер эми. Мен барганыма 1 ай болду мен, барганыма 1 ай болду мен. Анда сизге чейин деле. Жабам мен 10 күнүн ичинде жабам мусорканы. Мына ошо чекен болуп баштады. Мына телефон эмеге да тартып атасыңар, мен айтып атпайм, жаап берейин деп. Кандай дейсиз, угулган жок. Түшүнүп атам, күндүр-түндүр сүрөттөрүнөн бери бар, иштеп атабыз баянтын. Бул суу чачкан сайын алдынан чыга берет экен түтөп. Азыр иштеп атат трактор, данный берем. Азыр мына Романовкадан тракторге сүйлөшүп атам дагы. Жетишпей жатат. Көмүп атабыз, касып көмүп жаап атабыз үстүнө. Жабам полный. 5 күнгө чейин жаап бүтөм полный. Жо, эми азыр берден ушинтип ызылдашкан менен бирлеме чечебизби? Түйүндө биздин өкүлдөр азырчы көчөгүн эле видео тартып. Ал эми Союз чоңуз, ал Союз нуанан бери келаткан мусоркада. Кече эле пайдаланган жок. Ким баштады? Расулдун мусору бул. Биз жашап, Расулдун мусору. Азыр эми жабайын деп атпайм мен. Берден эми ызылдашынан бери бар. Расулдун мусору бул. Сайыз эле мынау тынчтык курулгандан 3 жылдан кийин башталган. Тыныштыкка чейин эле бар болчу, апа ал мусор. Бар болчу. Жок болчу. Азыр Эми азыр ушу менен кыйкырышып нерден бирде мен чечебизби? Кимге чыкырбайсыз? Биз алып жүрүңүздөр менен жеринен көрөлү бар, иштеп атканын көрөлү. Айка, жөнүңүзгө бергенде менин да убактымды алып атасыңар. Трактор иштеп жүрөм да мен жапканга ошону. Сиз ошо жумушуңузду кылыңыз, аким трактор менен сокулукта море. Жок, ошо жалда алпар отпайм. 2 күндөн бери иштеп жүрөм дейсиз. 2 күндөн бери трактор коюңуз. Иштеп атат күндөн бери издеп жүрөм деген жокму? Ал видеону карап көрмөйсүңүз? Өртөөнө жатасыздар азыр. Трактор жок кой. Алдырган жокмун. Түшүндүрүп берип атам мен. Силер көп болуп атпайсыңар. Жай сүйлөйүн десем анда тыныч турула, тыныч туруп түшүндүрүп берейин мен. Мисалы 10 күндүн ичинде жабам деп атпайсызбы? Көптөн бери чечилбей келатты, түшүнүңүзчү. Анан жаба албай калсаңыз эмне жоопкерчилик аласызбы же кызматтан кетесизби же сизге жазача келдиби, эмне болот азыр? Мындай кайрылуу жазасыңыз да, ошого мындай так жооп берсеңиз, анан элдерди эле баягы жыргагандан келбептир. Жаба албасам жоопкерчилик алайын, мынакей жазасын алайын. Айтып атам го мынакей эме. Эмне бүгүнгү чейин болгон эмес баягы сүт эмес эле эртең күрсүгүн. Эми мен келгени жаң келдим. Мен келгени мынакей жаң башталды биринчи жолу, чынын айтканда. Ага чейин билген эмесмин. Ачыгын айтып атпайм. Азыр техника жалдап жаап атам. 2 күндөн бери иштеп атат. Действительно сүрөттөрүм бар. Бар иштеп атат. Четинен касып көмүп эле жылып баратабыз. Мындай мусорный свалка боюнча сиздерге айтып кетейин. Мына эже жүрөт мына жерде. Каякта жүрөт ошол эже жаңы эле кыйкырып аткан. Эже, мугуңуз эже. Бул эже Мен бармын. Мынакей бул байке былтыр мурдагы жылы башталган. Мурда азыр мен сиз келгенсиз апа. Кабинетке келип силер тынчтык конушунансыздар. Тынчтык конуштан Первомайский районуна карайт. Мусорка свалка күйгөндөн кийин өрт тиякты көстө өткөн. Шамал менен тиякты көстө айдайт. Түтүн айдаганда бул жарандар келген. Бул свалканы өзүңөр билесиңер, 70 жылдан бери свалка. Азыр кое туруңуз, мен айтып берейин. Сиз угуңуз мен угсаңыз, кое турсаңыз мен айтып берейин. Бул свалка. Мынакей ошол жерде жергиликтүү тургундар бар. Сиздер ошол жакта жаңы конушка жаңы үй салдыңар. Айылдагы мусор ошол жерге көчмө жыйын сессия кылганбыз депутаттар менен. Бир эле свалка ошол Кожомкул айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө. Ошол свалка 70 жыл ачылган. Эми кое туруңуз, мен айтып бүтөйүн. Анан 70 жылкы свалка ачылып, мына айыл өкмөтүгөр өзү отурат. Көчө келген свалка антип ачылбайт, бир күндө үйүлүп калбайт. Аякта деген өрттөнүп, мына эже байкелер келген. Эже байкелер мурдагы жылы келгенде мен айткам, эже байкелер мынакей мен түшүнүп атам, мусор күйүп атат. Бирок сиздер түшүнгүлөр, биз башка жакка свалка апаралы десек, свалка жок. Эл мусорун каяка апарып ташыйт дедим. Ошол жерге көчмө сессия кылып, депутаттар менен сиздер менен чогуу чыкканбыз. Көрүп, анда да ушундай журналист, блогерлер келген. Көрүп туруп кеткенсиздер. Кеткенден кийин мен убада бергем. Биз бул свалканы келечекте уксаңыз, бул свалканы келечекте жабабыз. Себеп дегенде аякта деген келечекте профсоюзный жол өтөт.
Биз ал свалканы хотим, не хотим, Шеримкулов жабыш керекпиз дегем. Жабыш керекпиз деп туруп, ошондо эжеге айткам, бизде айыл өкмөттө ошол убакта спецтехника жок болчу. Спецтехника жок. Жана азыр кое турсаң, туура чыгарабыз. Анан ошондо мен эже утуруңуз. Ошондо деген мен деген ал 2 жыл бурун башталган. Анан мен силерге айткам, бизде эже спецтехника жок мусор ташыганга, ошол айыл өкмөттө мусор техника жок. Жанагындай газ-писаттыр менен ташып, жанагындай мусорда иштеп аткан балдар эртең менен жумуштан баштап күн ысыкта элдин мусорларын ыргытат, газ-писаттырдын үстүнө ыргытканда 4 этаж, 5 этаж болчу. Аны кое туруңуз, мен айтып кетейин байке, мен мага сөз бердиңиз. Мен уксаңыз азыр айтып кетейин. Азыр мен до конца айтып кетейинчи. Силер жабабыз деп жооп бердиңер. Мен азыр айтып бердим. Отурсаңыз азыр. Сиз каяка турасыз? Элементарно жабабыз дедиңер, эми хотя бы ошого жаңы мусор киргизип өттөбөй турса болобу? Мен азыр силерге айтып кетейинчи, азыр ошого келет коймунбу? Азыр мен айтып кетейинчи. Өзүңөр жыттабайсыңар да ошону. Балдар да жыттабайт. Кое тургачы мен айтып кетейин. Анан уксаңар. Кое турган айтып кетейин. Мындай уксаңыздар. Сизден сураныштар. Эже, уксаңар эже. Койсаңар 1 минут койсаңар, талап эмне болуп атасыз бери? Азыр эми жабам да отпайм. Кое тургула. Мен сиздерге азыр. Апа, кое тургула. Азыр айтып кетейинчи до конца. Эми уксаңар. Ben de bir sürü olan Эми кое тургула. Mo сураныштар уксаңар. Az айтып койсучу. Анан уксаңыз эже. Эже, мен уңуңуз. Мен уксаңыз, мен деле ошол айылда турам, мен деле жытып атам аны. Анан уңуңуз. Анан уңуңуз. Аны мен силерге айтып берем. Эже, чоң кыз. Угуп турсаңар, анан деген мурдагы жылы ошентип силерге убада бергенден кийин биз деле жөн жаткан жокпуз эжелер. Бизде укпашты мен сизге айтып бүтүп келатам. Айтпайсызбы? Айтып кетейин. Айтсаңыз айтып кетейин, сураныштар. Урматтуу туугандар, келгиле, Анан өзүнүн убадалары бар. Мен айтып келатпайм ошого. Силер ошого жеткирбей атпайсыздар, кичине кичинат. Келе, мүмкүнчүлүк берели. Силердин мына эжеге рахмат. 70 жылда айтпачы сураныш. 70 жыл жыттанбаган, 70тен баштап Болду? Эже, муну камераны алсын бияқта. 4-5 камера тартып атат, бир жерге салып аласың. Анан уксаңар. Кое турсаңыз. Угалы дебедичи, угалы. Мени кара, бир суроо сага. Сиз жөн туруңуз, мен бул эже менен сүйлөшүп атам, сиз менен сүйлөшкөн жокмун. Сен көтөрүлүп Эже күлүп атат, жөнкөй сүйлөшүп атат, туура түшүнсөңүз. Көтөрүлүп атасың, булар кат жүзүндө. Эже угуп койсоңуз, сизге айтып атат, угуп туруңуз деп болду деп. Конусу жөнөткөндү силер принимать этпей атасыңар. Бирок свалка силерге карап атпайбы? А сен эмне сөптө президент айтты го. Отура бербесең акимдер зам аким болуп көтөрүлсүн, ишиң ийгилик. Сен чурка. Мени ошо өзүнүн суран. Президенттен суран. Азыр уксаңыздар, мен силерге айтып келатпаймынбы? Келгиле, угалы, мүмкүнчүлүк берелиби? Мына азыр байке. Азыр мен уккула. Азыр мынакей биз деген ошондон кийин айылга деген мындай сөз болгон. Башка мусорный полигон экологдор келип штраф салды. Мусорный полигон башка ачып бере албай коюшту. Эртең менен туруп. Биз өзүбүздүн версиябызды айталы. Эртең менен туруп элдер бири-бирибизден давлениям деле жок болду, шалдырап тура албай калдым деди. 2-3 басып келип түнү балдар кузду деп айтты. Бул дегенчи адам затына келтирилгенчи кылмыш. Бул деген сен угарный газ мененчи массовый отравление кылдыңыздар. Ал жерде чык атайын кылган жокпуз десе, сиздердин көзүңөр үстөдө ким сиздердин сурабаңыздар да. Сизди табай атып кылып атабыз тура. Анткени бияк чечпей калганын билгенбиз уже. Келсек Расул өзү биринчи зам экен. Мына бетине да кыйкырып урушуп жибердим мен. Туп-тура. Потому что ошол убакта чече турган маселе болчу, чындап айтканда. Бүгүн түзөттүк. Азыр ошону уруш талаш менен чечпей, бирок биз бүгүн тракторге сүйлөшкөнү келген, 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. Хорошо, биз бүгүнчү бирок сиздердин 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин кыла берейин деп. 2 ертерээк алып барып мен ишин
көп уақыт сұраған жоқсың, айлап жылдап деле күтүп келипсиңер. Мен 10 күн сурап атам. Сизге анда мындай кылалы. Сизге мына Расул экөөңүздөрдөн биз деген сөздөрдү уже ишенбей калдык. Бирок карашып азыр заман жакшы. Видео фиксацияларыбыз бар. Аны экөөңүздөргө жөнөтөм. Сиздерден ушунча эл мына катыбыз бар колдор менен. Сиздерден письменный убада жазып бериңиздер. Расписка катары суранам. Мен расписка жаза албайм. Себеби? Көрдүңүздөр. Эми менен кайгуу. Кайгуу жазып бар. Ошого жооп берем да, жабам берем. Официально жооп берем. Арсынан менен кайгуу. Адам кечеге оңдоп жауап берип жооп аласың. Жок, эми. Жок, сиздер арсынан кайгылбайсыздарбы? Анан жазып берем да мен жабамды. Anne kocadan yürüyle raspis kacasılar diyorlar duvamıza. Arız menen kaybolsanlar жооп беребиз. Tütünden. Ballarımыздın bari orada, kişineke balların bari orada. Dörsüz mına men 70'ten açtım. Avuşkan var 80'de. Davleniyesi götürülüp, ayvay kıynalıp atağız. Uşuraki goy çeçilmegende kança yıl oldu aleketmelay. Birinci uşul tınçlık açılganda biz gelgenmiz. Birinci eşik atta uşterge biz düşkönmüz. Anana azırkı goylörüz kıyım oladı. Şunu ayvay jakşılap karap bergile. Бұл мысалы полигонның эмне тоскоолдук болот айтсаңыздар мен түшүнбөйм. Бечир коёсуздар. Кое туруңуздар. Сиз барып келсеңиздер болобу? Барып келбейсиңерби? Барып келиңиздер. Эгер жит-життан кое турсаңар, мен айтып берейин. Мен оксан коёсаңар 10 КАМАЗ болсо, средиге ушу 120-130 тонна мусор чыгарып атабыз. Ана канча кириш керек? Каяка апарыш керек? Ким өртө? Кече мына менде видео үрдө 2 күн мурда, кое турулы. 2 күн мурда Баян Антоновканы бүйдү. Мына биз бардык түндө. Акимдин чакыруусу боюнча зам Баян Антонов айыл өкмөтү мына видео турат. Ошол күйүп атат. Туура айтып атасыздар. Алла бе тиешебиз жок биздин ага. Хорошо? Biz барып келдик. Хорошо? Өзүңүздөр полигонду таза кармап атасыздарбы? Ооба. Эми кое туруңуздар, мен сизге айтып коеюн. Бүт эле мусор болуп кетти го. Ошону биз тазалап атабыз. Бычыканы биз тазалап атабыз. Ошо сиздерге окшогон башка жарандыкты бирөөнүн эмгегин сыйлаган адамдар төгүп атат. Биз тазалап атабыз ошонун аркасынан. Силер шлагбаумдучу бычканын аркы өтүнө эмес, берки өтүнө койбойсуздарбы? Аны мурда коюлган да, кое турсаңар. Кое турлар, же айнанайындар. Агай, айтыңыздар. Сизге жаман ойубуз жок. Сизге жаман турган ойубуз. Айтыңыздар. Сиз өзүңүз жакшы билесиз да санитарный норманы. Ооба. Мурунку тияка барсак тияк баягы эле сайрап 70 жыл союздук болчу деп мейли. Бирок сиз билесиз да андан кийин Кыргыз Республикасынан тынч эмнеледи. Бишкек шаары менен Баян Антоновкага биригип туруп 54 конуш жайгашып салды. Өзүңүз жакшы билесиз. Ооба. Мен ошол жерде түшүнүп тургун болом, ошо дешем. Санитарный норма канча алыс туруш керек экенин да билесиз. Жана ал жел соккон жер багыты кандай сиздер өтө жакшы билесиздер. Багыты кандай болот, жана элди ууландырабы? Канчалык деңгээлде токсичный бүт билишиңиздер керек. Ошол токсичный нерсесине биз момундай тоюп бүттүк. Коронавирусу бир жагынан өлтүрдү. Биягынан Ата журт, биягынан Баян Антоновка. Биз каждый бир аптекарчага суранып оштер толуп, любой дарын алып элет, момунтели жатып калды. Эми айтып берейинби? Эми отуруңуздар. Мен каршы эмесмин. Карашы жакпы? 2 ай мурда мына биз чакырдык. Министерство экология менен Лен прокуратура келип текшерип кетти. Соответствие этет. Чүй областына средиге гана соответствие этет. Мына карасаңар текшерсеңиздер болот. Эми айтып коелу, мен каршы эмесмин. Бар, мен экономия биргеликте чоктон официально 15 күн мына айыл өкмөтү да текшерип кетти. Официально айтып атам мен. Экинчиден, мен каршы эмесмин. Бирок силер чын жалган айтпагыла. Биз күн сайын рекультивизация кылып турат. Жап десеңер, шаардык кеңеш токтомуп чыккан. Мен каршы эмесмин. Мына силер кое турам, сөзүм бөлбөй туруңар. Айтып атасыңар мусор деп, кечирип коелу. Силер билесиңерби канча мусор чыгарабыз? Маалыматыңар барбы? Айтыңарчы, мына дача суу, айтып алайын, коёсуңар. Ала кээ айтып берет. Ушул жерге барбагандар айтып коет. Ошо тегеректин баары мына бүт мөрзөнүн тегерегин, бычыканын боюн биз тазалап атабыз. Ошо силерге окшогондор кээ бир адамдар биз тазалап атабыз. Кое турлачы. Билбеген эмне кыласыңар? Давайте не будем. Коёсуңар. Биз кечирип бар, мен айтып бүтөйүн. Жок, мага да бир биз тазалап атабыз. Ошо кээ жарандар туура эмес кылат, биз тазалап атабыз. Эжеке турасыңар, эми кое турсаңар, айнанайындар. Koyuyor, muhabbet ne olur da biz emgimizi bağladılar. Biz gününü geçirip koyuyoruz. Ben de şey diyeceğim, ben altı olur diyeceğim. Biz cidden öyle. Aynen neceki. Sen bana zaklüçe boğdur. Zaklüçe ne belirleç medisinanın kana belirtmez kana. Ben vermeyeyim ben işte ben cevap cevap verdim ben karşımayız mı? Cevap. Хорошо. Ben bir süre vereyim. Hayat Türkçe. Ben bir süre vereyim. Хорошо. Musudu kaya kalparım.
Каяка? Коясың. Кант алып барам. Эмне кант алып барам? Айтчы, эмне менен? Эмне саларкен сен коясыңбы? Мына ошондуктан биз тазалыкка өтө элекпиз. Дагы айтып коеюн. Биз тазалыкка өтө элекпиз, мыйзамдуу түрдө өтө элекпиз. Сиз кайра элге Айналайын айтып бүтөйүнбү? Элге эмне ультиматум? Жо мен айтайынбы? Жо макул кечирип коет. Мен өзүм айтып алайын дейм. Айналайындар, тура түзөңүздөр. Анча жылдан бери солярканы таап, техниканы таап, мисалчы, акчанын баары эме тазалыкта төрөлгөн болот. Кайсы тазалыкта? Кайсы тазалыгы? Шаар деп айт. Башка. Эми биз техникалар сыяктуу эле уюштуруп алам, мэрияга баргыла, солка чаргыла. Акыры кая туруңарчы. Мен да сизге окшогон жарандык активист болчумун. Коя туруңуздар. Мен да силерге окшоп көчөдө жүрүп, активист болуп жүргөн болом. Коя тур да. Мен эмне үчүн жиним келип атат? Ушул жерде 14төн машык чопурлар вайтын эмгегин баалаганы үчүн жиним келип атат. Мен ошо аралашып калдым 2,5 ай болду келгениме. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кандай мусор экен. Айналайындар, мына күнүнө маалымат айтып коеюнчу. 130-140 тонна мусор чыгарам. Силердин мусоруңарды чыгарабыз. Канча жо айтып алайын, кечирип коелу. Бирок, сен жап деп атасыңар. Мен макул, мен каршы эмесмин. Каршымын, хорошо, бирок мен эскертип коеюн. Биз толук кандуу тазалыкка өтө элекпиз. Официалдуу түрдө айтып атам. Өтө элекпиз. Эми распоряжение чыга элек. Жок, ошон үчүн биз турабыз. Эгерде биздин мына солярка башка маселе чечип керек, пожалуйста. Техникаларыбыз оңдоло элек. Айналайын, бардык биз, Шакиев эмес, Рахмат акимибизге бардык, мэрге бардык, тазалыкка бардык. Силер бул суроону даже тазалыкка деле суроо берсеңиздер болот. Мен каршы эмесмин, айналайын, тура азыр жап десең, азыр деле жаап коерам. Менин атым Жылдызбек. Жылдызбек байке, мындайда сиз азыр эмне кылааны каяка төгөндү биз урушуп атпайсызбы? Жок, мен силердин акыл сурап атам да, мен да силердин акылдашып атам, силер келдиңер да азыр, тура. Анан сиздер барып келсеңиздер болот. Көрүп келиңиздер, анан кийин болду. Сиз азыр өзүңүз айттыңыз, сизге окшогон жаран болчубуз дедиз, Ооба. Жаран катары көп нерсе чече албайт экениңизди уже башыңыздан өтүптүр. Анан биз кийинге келип кайрылабыз. Биз мамлекеттик тура айтып атасыз. Бардык колунда бар, күч менен чече тургандарга келебиз. Эжеке, сиз тура айтып атасыз. Кайрылып келдик, биз өлүп калдык, айланайындар, жаап бергилечи деп эле келдик. Айналайын эжеке, мен дагы айтам, мен азыр каршы эмесмин жапканга. Мен чечмейм. Эгерде биздин күнөөбүз болсо, биздин муниципалдык кызматкерлердин биз жооп беребиз. Биз сууну өткөрүп бердик, азыр только мусор менен иштеп калдык. Ооба, техникалардын акыбалы. Акча түшүп атабы, эмнеге өткөргөнгө кызыктар эмессиздер? Эмне үчүн Жок, кечиресиз. Эжеке. Жок, кечирип коесуз. Мен чече албайм аны, мен мага буйрук бергенде мен жөнөкөй эле адаммын. Ооба, билет, алар билет. Биз жөнөттүк. Мына акимиятка бардык, башкасын айттык. Ошонун аткарып жыйын болду го. Жыйында сүйлөшүп атабыз. Мен деле айтып атам го жигине. Эле кабыл алууда. Кантип эле анан биз ушу мен деле түшүнүп атам сиздерди. Бирок мен азыр вынужден болуп атам. Мен вынужден убакыт булуча 1 ай болду, 2 айга эле болду. Жок, мен кылам. Эжеке. Бүгүнкү жолугушуубуздун жообун кат түрүндө бизге качап сиз жооп бере аласызбы? Айналайын эжеке, мен кантип айтпайм, мен күн сайын сүйлөшөм эжеке, мен кантип айтпайм. Мына эгер жалган айтсам, сурап көрүңүздөр, мен телевидение алдында айтып атам мен. Азыр мындай да. Байке, ар бир кабыл алуу чоңдордо сизге кайрылдык, тазалык боюнча калыптырсыз. Маалымат бердим да болсунчу. Маалыматыңыз устна болобу, жеке кайрылуу болобу, жобу болуш керек. Мына биз бул жерде мамлекетибиздин мекемесинде туруп жолугуштук. Ушул жоопту сиз кимге кандай кылып бересиз? Мен муну бере аласызбы бизге? Мен кат түрүндө ушул жооп берем. Эч кандай эмес. Ким аркылуу алалы? Мен тазалыктан келип алып кете берсеңиздер болот. Мен мына чыңгыз айтып атам жанында. Анан бирок айтып алайын. Бүгүнкү числону жаттап коюңуз. Мына жаза бериңиз. Мен Ооба, эми отуруңуз. Сиздин жообуңузду сиздер тазалык менен сүйлөшсөңүз, бардык маселени чечсеңиздер болот.